Смотри, такую, какую черномазу. Вы работали же, ну. Работали. Ну. Бир айга чейин сиздер ушул иштеткенге уруксат бересиздерби? Жок, бир ай жашап, анан аябай жыргап бактылуу болуп анан келип калды да. Работаешь у него? Ну, он, видишь, трава дергал, Ичинде Аны ким берген? аны деген Даниэль Ажиев берген. Карточканы кайсы жылы бердиңер? Карточканы биз 3 банкта, мен иштегенден бери 3 банк алмаштырдык да. Жок, кайсы жылы? Кайсы жылы? Биз алардын бюджетине ишибиз жок. Иштеген менин тууганым бар, водитель. Эмне кыласыңар? Эмне кыласыңар эми? Акчаны каяктан алам аларга? Урду мени деп ыйлап атат. Кана, сүйлөңүзчү, кана деп эле мени ушинтип мээлеп кирди. Урматтуу достор, биз буга чейин Токмоктогу номер 2 психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесиндеги көйгөйлөрдү айтып чыккан ушул мекеменин жамааты кайрылган көйгөйлөрүн укканбыз, тартканбыз. Анда ушул мекеменин директорунда да келип комментарий алууга аракет кылганбыз, бирок ал өзү ушул жерден туруп, могу жерден туруп, ар жактан без комментарий деп кирип кеткен. Бирок биз ушул маалыматты чыгарган соң ал бизге байланышып, андагы бир кандайдыр жүйөлөр бар экенин айткан. Биз ошондуктан биз анын маселесин укканы келдик. Эмне көйгөйү бар? Азыр сиздер менен бирге байкап көрөлү. Азыр бизге байланышкан, биз азыр байланышка чыгалы. Assalamu alaikum. Алейкум. Бурул эжеге келдик, директорга. Обедте. Биз өзү менен байланышканбыз, келели деген. Казыр мен айтып чыгайынчы. Каяктан билдим? Сокол медиадан журналисттер келип турсаңыз. Келдиңерби? Ооба. Хорошо. Урматтуу достор, мына биз айткан мекеменин директору Бурул Шамшиевнага келип турабыз. Саламатсызбы? Бир жолу. Саламатчылык. Биз буга чейин ушул сиздердин мекеменин эмгек жамаатынын кайрылуусун чыгарганбыз. Ал учурда сизге да келгенбиз. Биз сизди көрдүк, сиз бизди көрдүк дегендей, анан биз комментарийде кирип кеткенбиз. Андан кийин өзүңүз ушул байланышка чыгып, өзүңүздүн дагы бир көйгөйлөрүңүз бар экен мындай. Өзүңүн тарапты да айтайын дедиңиз да. Ооба. Биз эки тараптын укканга өзү негизи мыйзам боюнча иш алып барабыз. Анан сиздин дагы жүйөңүз тугалчы, кандай болуп атат азыр эмгек жамааты нааразы болуп аткан көп суроолор болду. Ошонун башынан баштай элем, өзүңүз да көргөн чыгарсыз аны. Ооба. Ошол жерде биринчи эле суроо. Ошол бул жактагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды алып чыгып талаа иштерине, үйлөргө алып барып иштетет деген сөздөрдү айтышты. Бул канчалык деңгээлде чындык? Биз видеолорунда көрдүк. Рахмат Абдыганы, келгениңерге чоң рахмат. Алтын убактыңарды бөлүштүрүп, эми ал жерде көп эле маселелер болду. Баягы биякта деген ар кандай оорулуулар бар да. Кээ бирөө чыга албайт, кээ бирөө чыгат. Анан кээ бирөөнү болсо туугандар алып кетет. Туугандары алып кеткенде башкалардын көзү кызыгат. Да? Мен деле ушинтип чыгып келсем жакшы болот эле деген бир ушундай суроолор туулат да. Анан бияка азыр силер убакыт болсо мен силерди кыдыртып коеюн. Анан силерге деле мен алып кеткилечи дей берет да. Мен алып кеткилечи, силердикине барып келейин, үйүңүзгө барып чай ичип келейин, жөн эле үйүңүзгө барып көрүп келейин, отуруп келейин, түнөп келейин депчи. Анан ушундай маселелер болот да. И у нас есть подсобное хозяйство. У нас есть подсобное хозяйство. Ал жерге кичине трудотерапия боюнча аларды биз эмгекке тартканга милдеттүүбүз да. Анткени биякта жата берсе, алар абдан өздөрүн мындай ден соолугу начарлап кетиши мүмкүн, өздөрүн керексиз сезип калышы мүмкүн. Анан ошон үчүн трудотерапия катары биздин подсобное хозяйствого барып турат да. Анан мындан бөлөк дагы они с кем-то дружат. Мындай сырттан келген адамдар менен дос болуп калышат да. Дос болуп калып эле анан кийин мени үйүңө алып барчы деп сурай берет. Анан бир 2-3 күн, бир жума ушундай барып келгендери бар да. Анан бир бала бар, Носарев Лёня деген. Ал бала өзү Бакай атадан мен менен кошо келген да.
Мен мурда Бакай атада дом интернатынан там мындай бөлөгүрөөк да. Ал жерде жашоочулар ээн эркин жүрүшөт да, көчөгө чыгышат, үйлөргө барышат. Анан кийин ошол ал кезде жашап атканда, ал жерде жашап атканда Лёня мен барлык эле балдар, жаштар үйүмө барып, аралашып, чай-пай ичип, да в любое время суток келип калышчу да. Они привыкли. И как-то вот мен балдар менен чогосуп калган да. А мен бияка 2016-жылы которулуп келдим. 2016-жылы которулуп келип, анан аркаман 1 айдан кийин эле Лёняны жөнөтүп беришиптир. Лёня ошондон бери берде болчу. Анан жыл сайын суранат да, мен барып келейин, мен Бакай атага барып келейин. Эми кантип мен жиберем? Аякта Манапбай Турганбаевичке ушуну Лёняны кайра аласызбы десем, жок, такыр болбой койду, албайм депчи. Өзү да жүрөгү оорукчан. Анан мейлем бир айга мейли Абил менен мен балам менен сүйлөшүптүр да. Мени алып кетчи, бир эле жума деп жалдырайт экен да. Анан кийин мейлем барсаң барып кел деп анан бир Юра деген досу бар. Ошол экөөнү жөнөтүп койдум эле. 1 ай жашап, анан аябай жыргап бактылуу болуп анан келип калды да. Бир такталуу суроо жеке. Бул жерде кыдыртып жайында атпайсызбы? Мыйзам боюнча жол бербейт да бул коргоочу. Жол берет. Жол берет. Эгерде мен майыптарды тарта албайсыз. Ооба. Экинчиден, сиз айтып атпайсызбы? Ушул майыптарды достошуп калат, бирөө алып чыгып кетет, 1 жумага, 3 күнгө деп айтып атпайсызбы? Негизи бул жака келгенден кийин жоопкерчилик сиздердин мойнуңуздарда. Биздин мойнубузда. Мыйзам боюнча. Анан ал достошуп калып, балким ал достошуп калган киши башка бир өзүнүн максатында бир колдонуп же болбосо кыйын иштерге иштетип, ушундай бир кыйнаса, анан сиздерге жоопкерчилик болобу? Алчып кеткен үчүн. Албетте. Биз ошол кишиниге эгерде бул мындай көп случай эмес, 2 эле бар да, 2 эле случай. Бул бирөө мен, анан бирөө биздин спонсорубуз диаспоранын буякта уйгурская диаспора бар. Бабрака деген бар, ошол жанагы Павел Кудишов деген баланы абдан мындай бир туугандай болуп калышты да. Ал ошол жака кетем деп эле айта берет да. Азыр биякта силер өзүңдө деле сурасаңар ошондой. Ал дагы мен Бакай атадан келгенде они как-то вот такие свободные да. Вот а так мындай башка чыккандар болгон эмес. Андай башка чыккандар. Полялар көп деп атпайбы? Ал туура эмес. Полияларга барган эмес. Эч кимдин полиясы жок. Бизде администрацияда иштегендердин эч кимисинин полиясы жок. Эч ким иштебейт. Эме бурлайжа таныш билиш кылып, бир арбуз бар, полиясы бар, таанышын алып чыгып ушул жактан иштеткен баягы 1 айдан бери жок болдум деген бир кишинин видеосу бизде бар. Кудишов. 1 айдан бери келген жокмун депчи. Ошол 1 айга чейин сиздер ушул иштеткенге уруксат бересиздерби? Жок, иштеткен жок, уруксат бербейбиз. Ал жерде мисалы тамак ашына кандай карайт, эмне жеп, эмне кийип атат? Ал өзү абдан мындай жакшы киши да, жакшы киши. Полный кийинтип, тамак ашын жакшынакай берип, анан тем более бул деген алар деген биз жиберген жокпуз. Анын өзүнүн каалоосу боюнча кеткен алчы. Улам кирип ушу мен барып келейин дегенден анан мындай биз 1 ай жөнөтпөйбүз. 1 жумадан кийин эле кайрап келебиз, ошонучу. Эмнеге ал 1 ай жүрүп калды? 1 ай жүргөн эмес ал. 1 ай жүргөн эмес. 1 жумадан кийин кайрап келебиз, кайра 2-3 күндөн кийин эле анан кайра кетем дей берет да. Биз кайра эле алып келип алабыз анычы. Вот как-то вот нам неудобно. Мына азыр биякта жүрөт. Азыр биздин кулак мээбизди уже жеп атат да, келип мен барайын. Эми болду, эми айланайын. Эмне болсо дагы эми экинчи жибербейбиз эмичи аны. Даже ал тиги мен ошол жака бошотуп койгула, мен ошолор менен жашайт элем деп жүрөт, но у нас это законы не позволяют. Эми они же не дети, они взрослые. Жана барып келейин деп атса эми булар үчүн үйгө барып анан үйдүн чайын ичип келген деген бул деген аябай чоң бакыт да тим элечи. Бул только 2 случая тут. Ушул жерде мугалимдердин буга чейин квитанция албай айлык алып жүрүшкөн экен. Айрымдар айтып атат, мен айлыгымдын аз экенин кийин билдим деп атат. Эмне себептен буга чейин квитанция берип айлык берип жүрөсүздөр? Так, ушугачы мына далил, муну квиток деп коюшат биздикилерчи. Вот у нас есть протоколдун
профсоюзное собраниянын протоколдору бар да. Мына бирөөнү даярдап койдум. Мунуга ар бир профсоюзное собранияда квиток жөнүндө сөз болчу да. Мына аны окуп койгула. Окуп көрсөңөр, мына мен отметка кылып койдум. Аягында болсо баарынын тең колдору бар. Слух окуп бересизби? Сөзүңүз окуңуз. Мен өзүм окуп берейин. О квитках. Директор Туманова. Так, пожалуйста, все сотрудники могут прийти в бухгалтерию и брать квитки, и все вопросы по зарплате задать главному бухгалтеру Наризат. Многие сотрудники говорят, что им не нужны квитки, а их заставляет брать Ишенова Назима, медсестра. Расчетный листок – это документ с детализацией всех начисленных сотрудников выплат на работе. Каждая смена, приходите, берите расчетный листок бухгалтерии. Конечно, это продлится 3-4 дня, пока все сотрудники возьмут. Так. И крики с мест. Да, бул качан жылы 2023? Бул 2023. А что зарплата задержится на несколько дней, у нас кредиты, нам не нужен квиток. Кому надо, и пусть берет. Да, биздики дословно жазылат да, ким эмне дегеничи собраниеда. И бул жерге мен айтып турмун. Хорошо, это ваше решение. Брать расчетный листок по желанию. Кому нужен расчетный листок, приходите, берите бухгалтерию в любое время. Есть еще вопросы по бухгалтерии. Она бул жерде айлыктар жөнүндө суроо болгон да. И анан посмотрите, мына баарын тең карап чыккыла. Все, биз 23-жылкы, 22-жылда эле ушундай вопрос болчу. Анан кээ бирөө болсо квитокту деген неме менен алышкан. Тиги бухгалтерден телефон аркылуу да алышкан, WhatsApp менен. Вот тигине скриншот кылып тигине чыгарып да койдук тигине. Ишенова Назима всегда получала, а Сапаралиев Нурсултан всегда получал. Даже мына кирип келатканда алдагы эшиктин алдында өзүңөр карагыла, эгерде жаңы чапталган болсо, бул 2024-жылкы квитоктор турбайбы? Ага чейин эмнеге берилген? Ага чейин 23-22 дайыма берилген. Дайыма берилип турчу. Берилип турган. Бизде 1 программа жок да, эми өздөштүрүп атабыз. Бул 2024-27 июнда болуптур бирөөсү. Калгандары мына апрелде болуптур. Мурункулар сураган эмес, бирокчу. Кийин чыга баштабады булар. Сурагандан баштап объявление турат. Саргайып кеткен уже кимге керек, даже проходнойду снимать ете алсаң. Проходнойду да снимать ете алгыла. Аны мы в прошлом году или позапрошлом году даже, да, заклеили. Буну холд жасап чыктым мен, чатинес до конца изучать элекпиз да. Келгендер келип элетет. Алышат, бүт бар эле. Эми последний раз Брушамшина эме ачып, папка ачып, алдым деген колду койдуруп атам да, чтобы жеңип кетпеш үчүнчү. Бул эмне себептен акчаны алдым дегенби же? Жок, квитокты алдым деген колду койдуруп атасызбы? Квитокту. А так мы талган жоктун десе эле ишине берткен элдин баары алып эле кетишет. Даже чыга элек деле уже мынтип. Айлык акыбыздан кармап атат дегенге бухгалтер катары кармайбыз. Азыр элдин баарын кандай жооп бересиз? Карточкасы колунда, элдин баарыныкы. Карточканы кайсы жылы бердиңер? Карточканы биз 3 банкта, мен иштегенден бери 3 банк алмаштырдык да. Ушул жаңы салынган имаратыңыздар бар турбайбы? Ооба. Ал жерде бир фонд салып бериптир. Ассафа салып берди. Бир фонд деп айтышты. Ал ошол сапат салып калган, ошону урап түшкөн жерлерин же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар кандай аракетке барат да. Ошолордун зыян келтиргенин, мисалы, телевизор талкалап салып, мен төлөп бердим деген сиздин кызматкериңиз бизге айтып берди. Бул боюнча кандай жооп бересиз? Ошондой барбы негизи? Эми баягы сапатсыз салынып калып деген, бул деген баягы досунун бергенин тишин ачпайт деген бар да, бекер берген нерсенин тишин ачпайт деген бар. Анан кийин бул жерде сиз кабыл аласыздарбы? Жок. Ал деген спонсорская помощь болчу. Бирок ошол курулган имараттардагы баягы айтып атпаймынбы? Талкаланган, мисалы, пол стеналары жанагы майыптар кандай калат да. Ошолор кылган
буюмдарды, стенаны чийип салганды, башкаларды ошол өзүңүздүн кызматкерлериңизге төлөп атканыңыз туурабы? Бул деген мындай окуя болгондо ар бир үйдө эле эгерде сапатсыз кылып тепкилене берсе, мындай конечно урап сурап калат да. Анан эми аны деген ошол жерде иштегендер кичине жакшынакай карап, сындыртпай, бүлүндүртпөй карап турушу керек да. Смесительдерди талкалап салат, установка кылып атабыз, туалеттерди талкалап салат, установка кылып атабыз. Анан телевизорду деген аябай кымбат телевизор болчу. Аябай чоң бир 100 000 сомдук телевизор болчу. 100 миңден да чоң болуш керек, көп болуш керек. Ичинде деген аны деген Даниэль Ажиев берген. 4 корпуска 4 неме алып келип берген. Вот. Но эми бизге жашыра турган, биз деген просто вот такой организация, биз деген бергенди эле ала беребиз. Анан вот как-то вот ушундай мекемелерге жардам берип, анан келип жардам берип калганда интернети бар болчу ичинде. Анан кийин төлөгөнүн ошо подопечныйлар жалгыз калышкан, кароосуз. Кружкасы менен, чай ичип жүргөн кружкасы менен чапкан экен. Чапканда бирөө жакшы дагы ылдый эңкейе калып, кружка тиге телевизорго тийген экен. Телевизорго тийип анан талкаланып калган экен. Ал көрбөй калдым, жетишпей калдым деп атпайбы? Канча майып бар сиздерде ошо? 250, бирок ал жерде деген бизде деген женский корпус, мужской корпус, ползучий корпус, лежачий корпус болуп 4 корпус да. Анан мужской корпуста где-то бир канча киши бар, канча адам, так 50дөй адам жашайт да. 50дөй адамга бир сменада 4 кызматкер. Анан аларды көзөмөлдөп туруш керек. Дайыма карап, жанынан санитар кетпеши керек алардынчы. Бул деген жанагы 4 санитар, 4төө деген ошол санитарларды эмнеге коет? Ошолорду көзөмөлдөп турсун деп коет да. Алардын функциональный обязанности ошолордун кыймыл аракетин бүт баарын көзөмөлдөп туруш керек, карап туруш керек да. Карабай эми баягы Анан кийин майыпка баягы 4 сотрудник деген аз эмеспи? Ал басып жүргөндөр үчүн аз эмес. Каралбай турат. 50 кишини кантип ал кандай кыймыл аракет кылат, жетишпей калат, ошону төлөткөнүңүз кандай болуп калат? Анан эми аны деген жазылганбы, жумушка алганда кол койдурганбы мисалы? 20 кишиге бир. Да, 20 кишиге бирден, 20 кишиге бирден. Анан эми аны деген эмне кыласыңар эми? Эми сынып калыптыр эми ушундай буюм. Эми кичине эми восстановить этип коюш керек деп. Эми дайыма сынат, ал өздөрүнөн чыккан инициатива болчу. Кандай инициатива? Кимге төртөлө? Ушуну да вот ошол күнкү сменадагылар алар өздөрү айткан болчу. Биз эми восстановить этелик. Эми мындай телевизор эмес эми. Эч кандай ал инициатива көтөрбөсө керек эми жеке айлык акы ушул болсо баягы 100 000 телевизорду. Баягы эми 100 000 эмес ал телевизор восстановить эткенчи, ал 7 000 эле телевизор. Ну хотя бы орду туруп калсын иштеген телевизор. Ошондой эле сөз болгон да. Орду турсун эми аяка телевизорсуз калбасын деген. Мыйзамда көрсөтүлгөнбү? 20% төлөш керек деген бар турбайбы? Ошол сметага кирген оокаттарга эле спонсор алып келген оокаттардын да 20% төлөш керек болот. Так, 20% төлөш керек деген бул деген кайсы жерде бар экен? 20% төлөбөйсүз деп атпайбы келишимдин негизинде? Сиздер кандай ошол мыйзам чегинде кандай төлөтөсүңөр же? Эми бул деген бир эле случай. Булчу? Же мындай болот да эми. Бир эле случай да. Ага чейин деген көп нерсе сынган. Унитаздар сынат, башкасы сынат. Биз баарын восстановить этебиз өзүбүздүн баягы спонсорство менен тияктан тартып келебиз, бияктан тартып келебиз. Ошондойлорго баягы краска кылгандарга 100 сомдон чогултуп кыласыз атпайбы, бербейт деп атпайсыз? Жок. Бул калп. Мен андай фонд жөнүндө мен уккан эмесмин. Алар өздөрүнүн бөлөкчө фонду болуш керек алчы. Бул деген ошолорго жок, алар деген сиздерге акча бербейт деп. Жок, мен аларга акча бергенге акым жок, мен каяктан. А так, эгерде алар качан керек болсо, вот, например, текучий ремонт деген болот биздечи.
текучий ремонтто деген мен дайыма Тети Ош базардан, там у меня спонсоры есть, алардан деген дайыма ак известка болобу, неме болобу, мен аларды алып келем кисточкасы менен, бүт жанагы валиктери менен. Текущий ремонтту элдин баары тең, интернаттардын баары өз күчтөрү менен кылышат. А так мындай фонд жөнүндө мен уккан эмесмин. Уккан мурда бизге чейин болгон экен ошондой фонддорчу. Сиздин учуруңузда да болгон? Менин учурумда бул фонддор болгону мен билген эмесмин. Мүмкүн туулган күнүнө болгондур, мүмкүн дагы башка нерсеге болгондур. Жок, ошол сырдыганга ушул. Жок, андай болгон эмес. Акча менин үчүн мен акчаны каяктан алам аларга? Мен өзүм алып келип берем. Кисточка, валики, краска, ак болсо ак, бүт баарын мен өзүм алып келип берем. Бүт өзүм алып келип берем. Алар болсо вместе с подопечными, алар өздөрү оңдоп коюшу керек алардычы. Эгерде сынса, унитаз сынса, биз аны дагы восстанавливать этебиз. Аны сантехниктер устанавливать этет. Электриктер, алар баарын тең өздөрү кылышат. Анан жана штукатурка деген они не делают это. Макул, ал жумушун айткан жокпуз биз. Биз чыгымын айтып атабыз. Чыгымынын баарын өзүм алып келип берем. Буга деген даже айтып атпайсызбы жана корпус боюнча? Ошо ооруп туруп калсын деп 7 000 сомго телевизор алдырып койдум деп. Мен алдырткан жокмун, аны өздөрү айтышты. 7 000 сомго телевизор тургуздук. 100% телевизорду калыбына келтирип койгула деп айткан экенсиз. Ал ошол 100 000 сомдук телевизордун деген ошондо 7 000 алганда деген канча пайызы болуп калат? Канча пайызы болуп калат? Ошондо ошол пайызды өздөрү тургузду да. Вот, это вообще имущественно, конечно, тургузуш керек болчу. Бул жерде деген өздөрүнүн инициативасы. Бул деген өздөрүнүн инициативасы эмес, эжеке, мыйзам боюнча айтсаңыз. Так, бул деген коллективдин чечими болот. Бул үй сыяктуу. Андай мыйзам, коллективный договордо Так, баядан бери мен окуп алсам болмок экен, коллективный договордо бар 20%. Но бул жерде деген алар 20% эмес, бир кичинекей эле пайыз болуп атпайбы? Мен ал 100 миңдик телевизор деген сметасы керек да, ал 100 миңдиктен ким каяктан да? Эми ал телевизор деген азыр башка корпустарды, сынбаган корпустардан көрсөңөр болот, өзүңөр салыштырып. Кагаз бар го, эжеке. Мисалы, могу компьютер мен 40 миңдик деп айтсам, Оз мен айтарым да, айтчы. Анан бул баасын көрсөтүлгөн саткан жерден бериш керек да, мончага алды деп. Хорошо. Можелер мондай алды деп көрсөтүш керек. Так, азыр биз бухгалтериядан карап, точно баасын азыр айтып берелик. Башка суроолорду бере берсеңер. Негизи жанагы 20% төлөш керекпи? Кайсы жазылган, ошондо көрсөтүп берсеңиз бизге. Колдоордо болуш керек, азыр көрөлүк. Анан ошол жерден Нурсултан деген дагы бизге кайрылды. Ал негизсиз жумуштан кеткен айтып атат. Ал жумуштан неге алып салдыңыз эле? Ал өзүңүздүн укугуңуз, эми алып салган кандай алып саласыз? Негиз жок, алып салды атат. Жок, ал негиз. Анан экинчиден дагы бир суроо. Ушул коллектив экиге бөлүнүп, ушул жерде кызматкерлер. Бир тарабы сиз тарабынан куугунтук көрүп атканын айтып атышат. Жок, ал туура эмес. Мен документтерди алып келейин, муну өчүрө турасыңарбы? Мен неме документтерди. Азыркы суроо беребиз, азыркы жооп беребиз эжеке. Азыр мен документтер неме мен силерге көргөзөйүн документально. Так, Нурсултан боюнча 5 июль күнү маган завсклад Думанаева Куликов Сергей деген экинчи топтогу майытты жетелеп кирди да. Ал мен көргөндө ал мына жеринде неме сыйрылып кетиптир дагы, йод менен обработка кылып коюптур. Мына жерин барсетка менен экен, могу жери мындай мойну кыйылган экен, канталап. Анан кийин ичин ачып төшүн көргөздү да. Төшү болсо көк экен. Көк экен. Анан ыйлап айтты. Мени 2 күн мурун Сапаркулуу Нурсултан мени урду деп. Эмнеге урду? Да, кечинде тиги ал биякта жүрөт дайыма элечи складта. Мен ушундай складтан баратсам, ал дагы ичке орундан ал дагы жерден кармап алып,
Анан кийин мени бас эле бас деп сүйрөп кирди дейт. Сүйрөп барсеткадан тартканда барсетканын боосу үзүлүп кетип, мына жерин дагы жакшы үзүлүп кеткен, жакшы болуптур. Совсем эле кыйып салмак экен. Мындайынан кыйып кетиптир. Анан ошо сүйрөгөн бойдон мени алып кетти дейт. Барып процедурный кабинетке түртүп киргизди дейт. Түртүп киргизип өзү отуруп сөгүндү дейт. Аябай кыргызча аябай сөктү дейт. Сөгүп сен эмнете тиги гүлдү илдеди дейт. Мен чарчап атам, анан илейин десем болбой, киргизип сен эмне тиги ушундай болуп кеттиңби деп эле анан кийин тиги төштөн аябай катуу койду дейт. Катуу койгондо мен кушеткага бетим менен жыгылдым дейт. Бетим менен сүрүлүп жыгылып, анан постто ошол күнү Нурсултандын бир тууган жеңеси Тыным Сейитова Канышай экен да. Эч кимге көргөзбөй эшикти жаап алып, анан кийин ошентип урган экен да. Анан Тыным Сейитова Канышай мына жери канап кеткенинен йод менен мынтип обработка кылып койгон экен да. И вот после этого бизге деген вот жумушчулар бияка келип атканда ар дайым эскертилет. Бул жерде деген оорулуу кишилер. Алар деген психикалык жактан жабыркаган кишилер. Ошон үчүн буларга кол көтөргөнгө болбойт. Орой сүйлөгөнгө болбойт. Эгерде силерге кол көтөрсө, силер ал күнөөлүү эмес. Эгерде силер кол көтөрсөңөр, анда силер күнөөлүүсүңөр деп эскертилип анан киргизилет да. Дайыма ушундай да. Булар деген ансы деле тагдырдан тарынган адам, тагдыр тарынткан адамдар буларчы. Анан дагы бул жерге кирип дагы ыдык көргөнү болбойт. Анан кийин мен аны чакырттым. Чакыртсам, мен мындай деме деп ойлогом да. Эми мындай жерлерде биз деген баарын коллективди жыйначу элек, бул жерде мен ойлогом. Баягы Нурсултанды чакырып эле, мүмкүн деген Сережа, прости, кечирип койгула, кайталанбайт десе, ошол жерден эле экөөнү элдештирип коелу деп, бул жерде мен, отдел кадров Байбосунова, старшая медсестра Мамбеталиева и Думанаева, анан Кулик эле болчу да. Анан мына жерде мен ушундай отурдум, буякта Нурсултан келди, тет жакта Кулик. Аны эмнеге урдуң, Нурсултан? Эмне болду? Тигил айтып берди, биринчи ушинтип мени урдуң деп, урду мени деп ыйлап атат. Анан эмнеге урдуң? Десек эле могу жерден атырылып барып эле, ты чё? А чё ты меня не слушаешь, эй? Деп эле, это же для вас цветы. Кое тур дегенче болбой, жанына жүгүрүп барды. Муштумун түйүп эле жүгүрүп барды. Ай, кач, Нурсултан, тийбе. Эми дагы урган атасың десем эле, телефонун ала калып эле, мынтип эле, кана сүйлөңүзчү, кана деп эле мени ушинтип мээлеп кирди. Анан айттым, тарт телефонуңду. Сен жинди болдуңбу? Какой-то бир сөздү айттым, мен терпила эмесмин силерге, терпила эмесмин депчи. Мен биринчи жолу уктум андай сөздүчү, терпила деген. Түшүнгөн жокмун эмне деген сөз экен. Анан кой болбойт экен деп, ушул жерде тимеле айгай чыгарып жиберди тимелечи. Анан кийин кой болбойт экен, анда биз эми правоохранительный органдар чакыра алганда. Деп анан участковыйды чакырдык. Участковыйды чакырсак 3 саатта келди. 3 саатта келди, келип анан кийин бул жерден разборка болду. Алып кетишти биздин врач менен. Судебно-медицинская экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Ошол жыйынтык чыкканда дагы мен күттүм. Мүмкүн келип бир ооз кечирим сурап, мындай бир нерсе неме кылабы десем, өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып мындай деп келген жок. Көрсө бөлөкчө ойлору бар экен да эми. Анан кийин биз эми когда тиги мындай неме болуп атканда, мындай ситуация, биз деген дайыма я как опекун, ана заключение судмедэкспертизы, я как опекун должна реагировать. Буларга реакция жасашым керек да. Эмени көрсөтүп бере аласызбы, жана 20% төлөйт деген? Барбы? 20% коллективный договор экен, билбейм, анан но функциональный обязанность берди отдел кадров. Бияқта если ущерб болса 100% төлөп берилмеген эмелер бар экен. Бул коюшкан экен барат. Ущерб болса? Өздөрү эгерде ущерб болсочу, өкмөткө ущерб болуп атат да.
Так, вот. Жоқ, қызматкер емес ал жақта, подопечныйлар болады. Подопечный төлөп бербейт да. Жоқ, Ал подопечный ошол сындырып атса да ғана қызматкер. Ал деген кызматкердин мындай жоопкерчиликсиздигинен ошондой буюм сынып атат да. Ошон үчүн биякта функциональный обязанностька киргизип койгонбуз да. Ошондо сменде ким болсо ошонун баары төлөш керек да. Анан ким төлөп бериш керек? Так, биякта мына жумушка кирип атканда они подписывают с нами. Менде жазыпсыңар, а? Ущерб 100%, если такой ущерб дейт. Нанесен результат. Буга кимдер кол коюп атат? Так, өздөрү кол коюп атат, мен, анан өздөрү. Мына, могу жерге бүт бардым кол коюлган, мына, өздөрүнүкүнө. Мына. Они все ознакомлены, видите? Все ознакомлены, мына. И ал дагы жерде дагы. Тине. Жок, окудум ага. Ага. Списокты көргөзүп койсоңуз, что они все ознакомлены. 24 саат кайтарыш керекпи? Ооба. 24 саат суткада турушат да. Алар 1 сутка иштешет, 3 күн эс алышат. Так, кимдер кол койду? Сабердинова дейт. Канча кызматкерибиз бар? Так, 116. Биякта 116 жетпейт. Бул деген только няньки, санитарки, палатные санитарки буларчы. Ушулар канча? Булардан бөлөк дагы у нас хоздвор есть, столовая есть, АУП есть, башка дагы сотрудниктер бар. Ошол баарын кошкондо 116. Вот, видите, они все подписывали договор, потому что булар имуществонун үстүндө жүргөн ушулар. Анан бул эже бизге кайрылган жарандардын, сиздин кызматкерлердин айтуусу боюнча, сиз аларды кандайдыр бир коркутуп, айрым учурда жумуштан кетирем деп айткан учурларыңыз болот экен да. Мындай айтууңузга эмне себеп жана ушундай болду эле? Мен эч качан антип коркутуп, үркүтүп жумуштан кетирем деп эч кимге айткан эмесмин. Эгерде ишти требовать этсем, мен ишти требовать этишим керек. Но бирок ишти требовать этип туруп анан жумуштан кетесиң деп мен эч качан айткан эмесмин. Буга деген трудовой кодекс бар. Эгерде бир жолу эгер бир неме кетирип алса, күнөө кетирсе, вот замечание, экинчи жолу кайталанса выговор, үчүнчү жолу дагы выговор, анан ошентип да. Если единоразовое, вот грубое нарушение болсо, но у нас мындай боло элек, да? Анан но чтоб я говорила вот жумуштан кетесиң, такого не было. Ошондо биринчи кайрылуудагы жарандардын кызматкерлерибиздин айткан баардыгы калп болот да? Баардыгы тең калп. Алардын ошо баары чоңдолуп анда калпайт бизге дала жабуусуна эмне себеп болот? Себеп дегенде бул жерде заинтересованность бар. Бул жерде мындай болгондо 2012 жылкы деп эле айтып атышпайбы? 2012 жылы бул жерде ушундай ситуация болгон. Аны ошол азыр ким сүйлөп жүрсө, ким уюштуруп атса, ошол адамдар уюштурган да. Ошол адамдар уюштуруп, ошол кезде ушундай ситуацияны уюштурушкан. Эмне себеп ошо уюштурганга? Эмне себеп, анда эмне себепти мен билбейм, но быйыл азыр ошондой болуп атат да. Мени бөлбөй айтып берейин, мени бөлбөгүлө, перебивать этпегиле. 2012 жылы Кырдал Курчуп, ошол эле жана Ишенова, Мамирова, дагы ушул жанагы эле адамдар ушинтип уюштуруп туруп, анан кийин ошол кезде вот этот натиск тиги неме кылбай, баягы эркек киши экен, жададым ушулардан деп анан заявлениесин жазып алып баары тең кетип калат. После кетип калгандан кийин бу жерде рейдерский захват болгон.
Сначала рейдерский захват должностей. Бирөө болсо тиги сестра хозяйка болуп немени складты ээлеп калган, чоң складты. Ишенова Назима болсо неме болуп алган, тиги старшая медсестра болуп аптеканы ээлеп калган. Анан кийин мен 16-жылы келгенде ошентип башка должностьтарды ээлеп калганда, а новый директор придет, пока тиги неме кылганча, тиги келип алар тиги ал өзүнө келип мындай таанышканча ал деген мындай вникать эте албайт да биринчичи. Ошол кезде тиги Ишенова Назима мен 16-жылы келгенде, мен келгенге чейин 12-жылдан бери уже 3 директор которулуп кетиптир. Так, Муратова, Жумалиев, Адиев, да? Вот. Адиевтен кийин анан мен келдим да. Ошондо анан кийин өздөрү бири-биринин аркасын чукуп баштаган экен. Ошондо Жапарова Баргүл деген бар эле. Ошону айтты эле. Түндөп, бусиктеп, мыногу складтардагы кийим буюмдардын, мыломойкалардын бүт баарын ташыды деп. Мен келгенде чын эле складтар пустой болчу да, совсем пустой болчу. Анан вот пришлось дагы кайра үстүнөн мындай неме кылганга да, тиги кайра жаңыдан тургузганга. И Ишенова Назима, она сама, оказывается, тоже занималась вот этим. И аптекадагы барлардын бүт баарын саткан экен, и инвалидная коляскаларды саткан экен. И есть сегодня свидетель, который вот купила у нее инвалидную коляску в 2012 году. Вот. Булардын ою азыр ушу. Эмне себептен ошону билсеңиз, укук коргоо органдарына кайрылган жоксуз? Мен кайрылам. Эмне буга чейин кайрылган жоксуз? Мен азыр эми ушу жакынкы күндөрдө билдим да. Канча болду кызматка келгениңизге? 8 жыл болду. 8 жыл аралыгында эми билип атасызбы? Так, 8 жылда мен жана Жапарова Баргүлдүкүн мен аныктагам, аны жумуштан кетиргем. Ошол эле жылы 16-жылы. Так, а Ишенованыкын мен жакын арада билдим. Жакын арада мына несколько дней, как только я узнала. Бул эми баягы бизге кайрылгандан кийинки куугунтук деп эсептебейсизби? Куугунтук деп эсептебейм, потому что ал киши мага өзү келди. Ал киши өзү келип, өзү жазып кетти. Эмне деп жазып кетти? Да, вот коляску купила дегенде. Бул жерде иштебеген дагы, бирок сиздин туугандарыңыз да бар деп айтып атышат да. Иштебеген менин тууганым жок. Иштеген менин тууганым бар. Водитель. Ал азыр дагы эшикте тиги немени ташып жүрөт дегене, тиги артисттер ташып келди. Азыр бизде концерт болуп атат биякта. Аппаратураны ташып келди дегене. Азыр сиздин тууганыңыз иштейт биякта. Племянник, да. Жээниңиз айдоочу болуп иштейт, Айдоочу болуп иштейт. Андан башка иштебейт. Андан башка иштебейт. Рахмат чоң.